Саламатсыздарбы? Ар кандай бош кызмат орундарга кадрдык резервге кирүү үчүн мамлекеттик кызмат порталына кантип катталабыз жана бош кызматтык орундарга кадрдык резервге кирүү үчүн документтерди кантип тапшырабыз? Мамлекеттик кызмат порталына катталуу үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого порталдын адресин жазабыз. Порталдын адреси kызмат.go.kg деп жазылат. Эгерде сиз англисче жазуудан кыйналсаңыз, анда ошол адрестик жолчого кириллица менен кызмат деп жазып туруп Enter клавишасын бассаңыз, сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерден биринчиде турган государственный портал кызмат деген шилтемени тандайбыз. Шилтемени тандаганыбызда мамлекеттик кызмат порталынын башкы бети жүктөлөт. Бул бетти кыргыз тилине которуп алууну кааласаңыз, бул жерден KG дегенди тандасак, кыргыз тилине которулат. Порталга катталуу үчүн бул жерден жеке кабинетке кирүү деген баскычты басабыз. Кирүү деген баскычты басканда кийинки бет жүктөлөт. Бул жерден порталдын шарттары менен тааныштым жана ага макулмун деген жерге белги коебуз. Андан кийин бул жерден IBT деген баскычты басабыз. IBT деген баскычты басканыбызда кийинки бет жүктөлөт. Бир аз күтүп турабыз. Ушундай болуп жүктөлөт. Эми бул жерден биз түндүк аркылуу катталышыбыз керек. Ал үчүн бул жерден QR дегенди тандайбыз. QR дегенди тандаганыбызда бул жактан шилтеме QR код чыгат. Ал QR кодду биз өзүбүздүн телефондон түндүк тиркемесине кирип, түндүк тиркемеси аркылуу сканер кылышыбыз керек. QR дегенди тандайбыз. QR дегенди тандаганыбызда бул жактан азыр QR код жүктөлөт. Бир аз күтүп турабыз. Загрузка болуп атат. QR код жүктөлгөндөн кийин өзүбүздүн телефондон түндүк тиркемебизге киребиз дагы. Башкы бетте кызматтарды издөө деген жолчо турат. Ошол жолчонун тушундагы QR коддун белгисин бассак, телефонубуздан сканер жанат. Сканерди ушул жерде компьютердин экранынан чыккан QR кодго туштайбыз. QR кодго туштаганыбызда бул QR код сканер болот. Сканер болгондон кийин маалыматтар жүктөлө баштайт. Маалыматтар жүктөлгөндөн кийин биз бул жерден кызмат порталына катталышыбыз керек. Ал үчүн бул жердеги маалыматтарды окуп чыгышыбыз керек. Бул маалыматтарды иштетүүгө макулдугубузду беришибиз керек. Ал үчүн барактын төмөн жагына түшөбүз. Төмөн жагына түшкөндө кол коюуга код алуу деген баскыч бар. Эми бул жерден сиздер кызмат порталына катталып жатканда биринчи кезекте түндүк тиркемесинде өзүңүздөрдүн электрондук кол тамгаңыздардын сертификатын текшерип коюшуңуздар керек. Эгерде түндүк тиркемесинде электрондук кол тамгаңыздардын сертификаты аяктап калган болсо, башкача айтканда бүтүп калган болсо, анда аны түндүк тиркемеси аркылуу узартып алышыңыздар керек. Анткени ар бир жаранга электрондук кол тамга үчүн сертификат 1 жылга берилет. Эгерде сизде электрондук кол тамганын мөөнөтү бүтүп калган болсо, анда сиз каттала албай каласыз. Ошондуктан биринчи кезекте түндүк тиркемесинен электрондук кол тамгаңыздардын сертификатын текшерип алуу керек болот. Бул жерден кол коюуга код алуу деген баскычты басабыз. Баскандан кийин кийинки кадамга өтөт. Бул жерден дагы маалыматтарды окуп чыгабыз. Төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшкөндөн кийин эми бул жерде электрондук поштаңызга жиберилген кодду киргизиңиз дейт. Демек, бул жактан сиздин ошол түндүк тиркемесине катталгандагы жазган электрондук поштаңызга 6 цифрадан турган кат келет. Азыр бул жактан биз поштабызга киребиз.
поштабызга киребиз. Ал үчүн бул жерден хромду жүктөп алалы. Жүктөп алгандан кийин бул жактан поштага киребиз. Поштабызга кирип атабыз. Сөзсүз түрдө бул түндүк тиркемесине катталгандагы жазган поштаңыздарга келет. Бул жерде сброс пин кода деп кат келип калат. Ушул катты ачабыз. Катты ачканда бул жакта 6 цифрадан турган код турат. Ушул кодду көчүрүп аласыздар. Кодду көчүрүп алып туруп, андан кийин бул жерге келесиздер дагы ошол кодду бул жерге коесуздар. Койгондон кийин арызга кол коюу деген баскычты басабыз. Арызга кол коюу баскычын басканыбыздан кийин биз мамлекеттик кызмат порталына катталабыз. Мына бул жерде биз катталдык. Эми бул вкладканы жаап койсок боло берет. Вкладканы жаап койгондон кийин эми бул жерден биз билдирүү деген баскычты басабыз. Башкача айтканда коңуроонун сүрөтү белгиси турган баскычты басабыз. Баскычты баскандан кийин бул жерден эскертмелер жана баарын көрсөтүү деген эки меню чыгат. Бул жерден баарын көрсөтүү дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан эскертмелер, азырынча бизде эскертмелер жок. Эми бул жерден биз негизги маалыматтарды толтуруп чыгышыбыз керек. Ал үчүн бул жерден негизги маалымат дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бул жактан сиздин негизги маалыматтарыңыз чыгат. Бул жерде ушул профилдин толтурулган пайыздык ченеми көрсөтүлүп турат. Ушул жер 100% болуш керек. Ал үчүн бардык маалыматтарды толтуруп чыгасыздар. Бул жерден өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды карап чыгасыздар. Эгерде дагы маалымат кошууну кааласаңыздар, бул жерден жеке маалымат деген баскычты басып, маалыматтарды кошосуздар. Же болбосо бул жактан жеке маалымат дегенди тандасак, бул жактан сиз жөнүндөгү маалыматтар чыгат. Мына бул жерде сиздин маалыматтарыңыз чыгып атат. Андан кийин төмөн жакка түшсөңүздөр, бардык маалыматтарыңыздар чыгат. Эгерде паспортуңуздардын сканерленген вариантын жүктөөнү кааласаңыздар, ушул жерден PDF форматында өзүңүздөрдүн паспортуңуздарды жүктөп, бул жерден сактоо деген баскычты басасыздар. Андан кийин өйдө жакка барсак, бул жерде билими деп турат. Билими дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден билим кошуу деген баскычты басасыздар. Өзүңүздөрдүн билимиңиздер жөнүндө маалыматтарды бул жака кошуп чыгасыздар. Эгерде сизде бир нече билим бар болсо, башкача айтканда бир нече диплом бар болсо, ошол билимдердин баарын кошуп чыгыш керек. Билим кошуу деген баскычты басканыңызда бул жакта жогорку окуу жайдын аталышы деген жерге аталышын жазасыздар. Андан кийин адистигиңиздерди жазасыздар, квалификацияңыздарды, окууга кирген күнүңүздөрдү, окууну аяктаган күнүңүздөрдү, андан кийин бул жерден билимдин түрүн белгилейсиздер. Андан кийин бул жакта билимдин түрүн тандаңыз дейт. Бул жактан билимдин түрүн тандайсыздар. Андан кийин бул жерге ошол дипломдун PDF форматын жүктөйсүздөр дагы, сактоо деген баскычты басасыздар. Баскандан кийин дагы сизде кошумча диплом бар болсо, башкача айтканда дагы башка адистикти бүткөн болсоңуз, бул жерден кайра эле билим кошуу деген баскычты басып, бир нече дипломуңуздарды киргизсеңиздер болот. Андан кийин тажрыйба бөлүмүнө өтөсүздөр. Тажрыйба бөлүмүнө өткөндөн кийин бул жака жумуш тажрыйбасын кошуу деген баскычты басып, эмгек китепчеңиздердеги ар бир маалыматты бул жака кошуп чыгасыздар. Жумуш тажрыйбасын кошуу дегенден кийин бул жака уюмдун аталышын жазасыздар, андан кийин уюмдун бөлүмүн жазасыздар. Башкача айтканда же болбосо райондук билим берүү бөлүмүнүн аталышын жазасыздар бул жерге. Уюмдун бөлүмү деген жерге мектебиңиздердин аталышын жазасыздар. Бул жака кызмат ордуңуздар жазасыздар, кызматтын түрүн тандайсыздар, иш чөйрөлөрүн тандайсыздар. Андан кийин бул жактан адистик боюнча иштеп жатсаңыз, адистик боюнча иштөө, эгерде жетекчилик кызмат болсо, жетекчилик кызмат жана башка. Андан кийин бул жерге кайсы жылдан баштап жумушка кирген болсоңуз, ошол эмгек китепчеңизге кандай жазылган болсо, ошондой жазасыз. Бул жерге ошол кызмат боюнча кайсы жылга чейин иштеген болсоңуздар, ошол жылга чейин
акыркы жылды көрсөтөсүздөр. Андан кийин бул жерге документти жүктөө деп эмгек китепчеңиздердин ар бир бетин сканер кылып PDF форматында бир файл катарында жүктөйсүздөр. Эгерде сиздер башында жумушка кирген боюнча азыркы учурга чейин бир эле жумушта иштеп жаткан болсоңуздар, бул жерге жумушка кирген күнүңүздөрдү жазасыздар да, бул жерден азыркы учурга чейин деген жерге белги коюп коесуздар. Эгерде эмгек китепчеңиздерде жазуулар көп болсо, кайра жумуш тажрыйбасын кошуу деп ар бир чыккан буйрукту ушинтип кошуп чыгасыздар. Андан кийин үй бүлө тууралуу маалымат деген бөлүмгө өтөсүздөр. Бул жерде үй бүлө мүчөсүн кошуу деген баскычты басып, бул жака үй бүлө мүчөлөрүнүн ар бирин киргизип чыгасыздар. Биринчи бул жерге тууганчылык түрүн тандайсыздар, андан кийин жолдошуңуздардын же жубайыңыздардын атын жөнүн жазасыздар, туулган жылын жазасыздар, сактоо деген баскычты басасыздар. Андан кийин кайра эле үй бүлө мүчөсүн кошуу деп туруп, бул жактан балаңызды тууганчылык түрүнөн белгилейсиз. Мисалы уулу дегенди белгилеп туруп, андан кийин бул жака аты жөнүн жазып, бардык маалыматтарды толтуруп, сактоо деп ушундай жол менен ар бир үй бүлө мүчөсүн кошуп чыгасыздар. Андан кийин тилдерди билүү деген бөлүмгө өтөсүздөр. Бул жерден тил кошуу деген баскычты басасыздар да, бул жерден тилди тандайсыздар. Эгер кыргыз тили болсо кыргыз тили, андан кийин тил билүү деңгээлин тандаңыз деген жерден бул жерден өзүңүздөрдүн ошол тилди билүү деңгээлиңиздерди көрсөтөсүздөр. Бул жерде эгерде сизде сертификат жок болсо деле, сиз ушул жактан өзүңүздүн ошол тилди билүү деңгээлиңизди көрсөтүп коюшуңуз керек. Канчалык деңгээлде билсеңиз ошону белгилейсиз. Андан кийин сактоо деген баскычты басасыз. Эгерде дагы кошумча тилдерди билсеңиз, бул жерден кайра эле тил кошуу деген баскычты басасыз дагы. Мисалы бул жерден орус тилини билсеңиздер, орус тилини белгилейсиздер. Бул жактан билүү деңгээлини белгилейсиздер, сактоо деген баскычты басасыздар. Англис тилини дагы билсеңиздер, англис тил кошуу деген баскычты басып, англис тилин дагы кошосуздар. Башкача айтканда, бир нече тилди билсеңиз, ошол билген тилдериңиздин ар бирини белгилеп көрсөтүп чыгасыз. Андан кийин окумуштуулук даражасы деген бөлүмгө өтөбүз. Бөлүмгө өткөндө кийин бул жерден окумуштуулук даражасын кошуу деген баскычты басабыз. Бул жерден даражанын түрүн тандайсыздар. Эгерде сиз илимдин кандидаты болсоңуз, илимдин кандидаты, илимдин доктору болсо, илимдин доктору дегенди белгилеп, бул жака ошол документти тастыктаган документтин серия номерин жазасыздар, бул жака сүрөттөмөнү жазасыздар, документтин PDF форматын жүктөп, андан кийин бул жактан сактоо деген баскычты басып коесуздар. Ушундай кылып бардык маалыматтарды толтургандан кийин негизги маалымат деген жердеги, бул жердеги пайыздык көрсөткүч 100% болот. Андан кийин кошумча маалымат деген бөлүмдү тандасак, бул жерден эми кошумча маалыматтарды дагы киргизип чыгасыздар. Квалификацияны жогорулатуу. Башкача айтканда, сиз 5 жыл аралыгында квалификацияны канча жолу жогорулаткан болсоңуз, ошолордун ар бирин кошуп чыгасыздар. Бул жерден квалификацияны жогорулатууну кошуу деген баскычты басасыздар. Бул жака баяндаманы жазасыздар, сертификаттын номерин, кайсы өлкөдөн өттүңүз, ал уюм кайсыл жерде жайгашкан, бул жерден уюмдарды белгилейсиз, датасын көрсөтөсүз, сактоо деген баскычты басып, ар бир квалификацияны жогорулатуу учуруну кошуп чыгасыздар. Андан кийин сыйлыктар бөлүмүнө өтөбүз дагы. Бул жерге өзүңүздүн сыйлыктарыңызды киргизип чыгасыз. Сыйлык кошуу деген баскычты басып, бул жактан сыйлыктардын түрүн тандайсыз, андан кийин аталыштарын жазып, баарын толтурасыздар. Эгерде сизде бир нече сыйлык бар болсо, кайра эле ушул сыйлык кошуу деген баскычты басып, кошуп чыгасыз. Наамдары деген бөлүмгө өтөбүз. Наамдары деген бөлүмгө өткөндөн кийин бул жерден наамдарды кошосуз. Эгерде сизде кандайдыр бир наамдар бар болсо, бул жерди бассаңыз, класстык чин же разряддар бар болсо, ошолордун баарын кошуп чыгасыз. Андан кийин негизги көндүмдөр деген бөлүмгө өтөбүз. Негизги көндүмдөр деген бөлүмгө өткөндөн кийин бул жерден сиз көндүмдөрдү тандайсыз.
8 чеберчиликке чейин кошо аласыз. Бул жерди басканыңызда ар кандай көндүмдөр турат. Сизде ушул көндүмдөрдүн кайсылары бар болсо, ошолордун баарын белгилеп чыгасыз. Мисалы, ушундай кылып бир нечесини белгилеп чыгасыз. Ушундай кылып белгилеп кете бересиз. Андан кийин сактоо деген баскычты басасыз. Андан кийин илимий эмгектер бөлүмүнө өтөбүз. Илимий эмгектер бөлүмүнө өткөндөн кийин, эгерде сизде кандайдыр бир илимий эмгектер бар болсо, ушул жерден илимий эмгек кошуу деген баскычты басып, бул жактан илимий эмгектериңизди кошуп чыгасыз. Документ деген бөлүмгө өтсөк, бул жерде документ кошуу деген баскычты бассак, бул жактан документтин түрү, эгерде паспортуңуздарды кошсоңуздар болот, дипломуңуздарды, ар кандай дипломдорду алган болушуңуздар мүмкүн, сынактарга катышып, же болбосо майрамдык сый алган болушуңуз мүмкүн, ошолордун баарын кошуп чыгасыз. Же болбосо кандайдыр бир эмгегиңиз үчүн сыйлык алган болушуңуз мүмкүн. Ушул жерден документтерди кошуп чыгасыз. Бул жактан резюмеңиздерди кошуп койсоңуздар болот, жана башка. Ушул маалыматтардын баарын кошуп чыгасыздар. Андан кийин бул жерде кадрлар резерви деп турат. Андан кийин бул жакта кирүү тарыхы деп турат. Сиздин бул порталга кирүү тарыхын көрсөңүз болот. Эскертмелер бул жерде, тандалган вакансиялар деген бөлүмдө сиз тандаган вакансиялар ушул жактан көрсөңүз болот. Бул жерден өзүңүздүн жоопторуңузду көрсөңүз болот. Жумуш сунуштары сизге ошол жумуш боюнча сунуштар келген болсо, ушул жерден сунуштарды көрөсүз. Телеграм аркылуу эскертмелер, эгерде сиз Телеграм аркылуу эскертмелер деген вкладканы тандап туруп, бул жерден өзүңүздүн Телеграм номериңизди кошуп койсоңуз болот. Электрондук почта аркылуу эскертме деген жерди басып, бул жерге кошуу деген баскычты басып, электрондук поштаңыздарды кошуп койсоңуздар болот. Ошондо ар кандай эскертмелер сиздин электрондук дарегиңизге келип турат. Бул жерден кадрлар резерви дегенди тандай турган болсок, бул жакта азыр резервтер жок, анткени сиз эч кандай кадрдык резервге кире элексиз. Эгерде кадрдык резервге кирген болсоңуз, бул жерден сиз кайсыл кызмат орундарга кадрдык резервге катталган болсоңуз, башкача айтканда өткөн болсоңуз, ушул жерден тизмесин көрүп турсаңыз болот. Андан кийин сиз ар кандай жумуштарды издеп аткан болсоңуз, бул жакта өйдө жактан вакансиялар бөлүмүнөн вакансияларды карасаңыз болот. Бул жерде ар кандай ваканттык орундар бар. Ушул жерден сиз ваканттык орундарга кадрдык резервге өзүңүздүн документиңизди тапшырсаңыз болот. Ал үчүн бул жерден арыз тапшыруу деген баскычты басып, арыз калтырсаңыз болот. Бул жерде өлкө боюнча баардык ваканттык кызмат орундар чыгып турат. Ал эми бул жерде сумма деген, эгерде акча көрсөтүлүп турса, бул эмгек маяна 7040 сомдон баштап дейт. Бул ушундай кээ бир кызмат орундардын эмгек акысы дагы көрсөтүлүп турат. Эгерде сиз фильтрлеп издөөнү кааласаңыз, анда бул жактан сынактын түрү боюнча издесеңиз болот, категориялар боюнча издесеңиз болот, мекемелердин түрү боюнча издесеңиз болот, адистик боюнча жана башка дегендей, ушул жактан арыз калтырып, бош кызмат орундарга документиңизди тапшырып, кадрдык резервге кирсеңиз болот. Бул жерде кадрлар резерви деген бөлүмдү тандай турган болсок, бул жерде мисалы младший резерв гос дейт, мамлекеттик муниципалдык кызматка. Азыр резервге киргендердин саны 1158 экен, адамдардын саны 932 дейт. Бул жактан ушул маалыматтарды көрсөңүздөр болот. Тесттирлөө деген бөлүмгө кирсек, бул жерде тест жөнүндө маалыматтар
көрсөтүлүп турат. Мына бул кызмат орунга финанс министрлигине караштуу ички аудит кызматы дейт. Тест 2026-жылдын 1-июлунда болуп өтүптүр, 9:30-дан 10:50-ге чейин дейт. Ушул жактан tesттер жөнүндө маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Бул жерде тесттин жыйынтыгы деген бөлүмдү басып, тесттин жыйынтыктары менен жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал эми сынамык тесттен өтүүнү кааласаңыз, бул жерден сыноо сынагынан өтүңүз деген баскычты басып, сынамык тесттен өтсөңүздөр болот. Демек, сиздер мамлекеттик кызматы порталы аркылуу ал порталга катталып, өлкө боюнча бош кызматтык орундарга кадрдык резервге документ тапшырып, тестирлөөдөн өтүп, резервге кирсеңиздер болот.